Кыргыз тили 1-класс 4-чейрек. Кыргыз тили мугалими Атамбаева Асылкан. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар, ар дайым маанайыңар жакшы болсун. Анда эмесе адаттагыдай эле сабагыбызды төмөнкү ыр саптары менен баштайлы. Кана балдар, чогуу айталы. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Биз башка тилде сүйлөсөк да, эне тилибизди эч качан унутпашыбыз керек. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы китепкана. Китеп эмнеге үйрөтөт? Сабактын максаты окуучулар китепкана жөнүндө маалымат алып, берилген тема боюнча сүйлөй алышат. Китепти таза кармап, айрыбай, барктап колдонуу керектигин түшүнүшөт. Жомокту окуп, негизги маанисин түшүнүп, айтып берүүгө көнүгүшөт. Балдар, силер колуңарда китептерди кайдан алдыңар? Китептер кайда сакталат? Азаматсыңар, биздин мектепте китепкана барбы? Азаматсыңар балдар, китептер китепканада сакталат. Китепканада кызыктуу китептер көп. Биздин китепканада Айжаркын Турдубаевна эжекебиз иштейт. Китепканачы эжекебиз окуучуларга алтын эрежелерин айтып турат. Кир колуң менен китепти кармаба. Тамактанып жатканда китепти окуба. Китептин барактарын бүктөбө. Балдар, силер да эжекенин сөзүн угуп, китебиңердин барагын айрыбай, таза кармагыла. Алтын эрежелерди сактагыла. Кана эмесе балдар, тилибизди жатыктырып, төмөнкү ырды көркөм окуйбуз. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгун текчеге, китепти сүй урматта. Балдар, китеп эмнени үйрөтөт? Азаматсыңар, биз китептен жазганды, окуганды, макалдарды, табышмактарды, жомокторду жана көп нерселерди үйрөнөбүз. Ким көп окуса, ал көптү билет. Силер китепти канчалык көп окусаңар, ошончолук көп нерсени билесиңер. Келгиле балдар, мен силерге Абышка кемпирдин көмөчү деген жомокту окуп берейин. Силер конт коюп угуп тургула. Анан баарыбыз чогуу китепти окуйбуз. Илгери Абышка кемпир болуптур. Бир күнү алар көмөч жасашат. Көмөч тоголонуп качып кетет. Алдынан аюу чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Жок, мага жете албайсың. Мен Абышка кемпирден да, коёндон да, карышкырдан да качып кеттим. Сенден да качып кетем, деп тоголонуп качып жөнөйт. Алдынан түлкү чыгат. Көмөч, мен Абышка кемпирден качып кеттим. Коёндон, карышкырдан жана аюудан да качып кеттим. Сенден да качып кетем. Түлкү, менин кулагым укпайт. Жакын келчи. Дагы жакында. Тумшугума отурчу. Көмөч түлкүгө алданып, анын тумшугуна отурат. Түлкү болсо көмөчтү жеп коет. Көрдүңөрбү балдар? Биз жомокту окуп жатып, жаныбарлар дүйнөсүнө аралашкандай болдук. Демек, биз бүгүн жомок дүйнөсүнө кирдик. Китептин
пайдалуу экендигин билдик. Кана балдар, бул жомоктон эмнени эсиңерге сактап калдыңар? Азаматсыңар? Бул жомоктун мультфильмин көрдүңөр беле? Анда бош убактыңарда бул жомоктун мультфильмин көрүп койгула. Силерге кайсы каармандар жакты? Эгерде кайсы бир каармандар жаккан болсо, анын сүрөтүн альбомдун барагына тарткыла. Үйгө тапшырма. Жомокту окуп, түшүнүгүңөрдү айтып берүүгө аракеттенгиле. Иш дептеринин 36-бетиндеги биринчи тапшырманы аткаргыла. Төмөнкү табышмакты окуп, анын жандырмагын тапкыла жана жаттагыла. Отура калып, ичин ачам, баатырларга аралашам. Аябаган кызыкка батам, аягына четкиче шашам. Бул эмне? Балдар, силер да убакытты текке кетирбей, китепти көп окугула. Биздин сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта бололу. Дайыма китеп окугула. Китепти барктагыла жана таза сактагыла.